карасаңыздар жаштакай центр ачкан. Ушундай кандайдыр бир маарекелери болсо ушундай центрге өткөрө турган кыргыз комьюнити центр бар. Ушул жака биз да бүгүн тойго келдик элек. Өзүңүз тог даярлайсың, анан жаңы эми бир нерсе көрө элек элем, ушул жерге боз үй коюп коюштур, достор. Ушундай биздин кыргыз катары ушул жерде боз үй да бар экен. İçi ушундай жасалган, сырты ушундай. Атайлап балдар кирип ойноп, өзүбүздүн кыргыз салтын жоготпош үчүн, ушундай дайыма көз алдында боз үй болуш үчүн курулган окшойт. Мага аябай жакты бул идея. Эми бүгүн даярлап жаткан стол экен. Элдер эми эле кыргыз тойлордо казы карта да берип башташыптыр, достор. Мына карасаңыздар, казы карта. Ушундай кичике болсо да казы карта менен кыргыздар той өткөрүп жатат бүгүн. Бул биздин тойдон атмосфера сиздерге. Эми жармадан берет экен бизге. Бул деген той ээсинин өзү жасаган жармасынан экен. Достор, Чикагода жазалган жарма. Бактылуу өмүр сүрүшсүн. Ушулардын бактысын көрүп биз дагы бактылуу болуп, Кыргызстандагы бир туугандарга салам дубайын айтып атышат, куттуктоолорун айтып атышат. Алардын да куттуктоолорун кабыл алгыла. Бүгүн эми ушул дасторкондон даам тагып, көңүлдү эс алып, бири-бириңер менен баарлашып, анан ушулардын жакшы баталарды берели, ушу баталар буларга сиңсин, кабыл Janarlarda kusalka kabırlarının altına bam Yüreğimde dayımadan yaşıl olup tırmadın apam Orman istayımadan değişimsiz canıma bam En yakında varım apam Sarılamın altına bam, çırağımda dayımam, Yaşılımı kırmadın amam. Orman ıstayımam, beşinsiz yanımam, bin canımda varım. Красавица Майрам эже бүгүнкү той ээси. Майрам эже көйнөң шикарный экен. Мен подписчиктериме бир нерсе деп айтып коюңуз эми. Рахмат баарыңарга. Дайыма мени көрүп туруңуз деп коюңуз. Рахмат. Яна жакшылап. Бул болсо Майрам эженин улуу эжеси. Фотосессия. Эмгекчи адамдар. Биз ушул аяшатабызды баягы Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат чыгармасындагы Танабайдын образында. Ушу Танабай аксакал, ушу Танабай болсо, ушундай болсо керек, аяшатабыздай киши болсо керек деп айтат элек да. Өтө эмгекчи, балдарды, кыздарды дагы бир башкача тарбиялаган. Дайыма эшиги ачып, дасторкондору жайылып, биз групповой барсак дагы ушундай кучактайып тосуп алышар эле. Ошол эмгекчиликти тартсынар. Senin bulvarında anladım senin gülkün menin gülkün alıp gitarının kıllarında ay gitar dostlar açık gönül kaynar ay gitar dostlar o minnetar o bir dostlar Урматтуу алтын меймандар, мына бүгүн эң жакшы күн экен. Мына биз Оңайым экөөбүз Чикагога келгенде
2 жылдан бeri келип отырмуз. Кызыбыз биыл 17-жылы жаңы келгенде şu майрамның қолынан оқат жеген. Шындап эле Майрам эже сизди эл кичкенеден жаштап бар эжеден аябай. Мен Майрам эжеге балдардын умай энеси деп атам да. Мындай айтканда эми тамашалашчы. Ошондой бүт балдарды бул жакта мыктыга отурат. Байсал, Айбек, ушулар бардыгы, даже тамада болгон Мирланда колубузду иштеп кеткенчи. Ошол бардыгы колдон өтүп, Майрам эже бардыгы менен бирге иштешип, неме кылган. Ошо айта турган сөз көп. Ошончо майрам менен могул күйөөлөр бүгүн мына элдин баталайын деп кичине чай тураттыр. Ошол немеңерден жазбагыла. Элдин алган батаңар дайым өзүңөргө кабыл болсун. Жастакай гүлүп деп турган. Силерге да келген балдар бар, кыздар бар, айтады. Дайыма силер дагы ушу Чикагонун бир эмесин ээлеп, ошо центрин бактылуу болдулар, өркүндөй бергиле, көп балдар өсө берсин ушул жерде. Toyluk bolsun. Шалу тиектеп барга дайындалабыз. Акылыңар кеч. Büyüdüm bir kadar büyüdüm. Kanımcan Jamanbayev эжекебиз жана ошондой эле биргеликте Бакыт Шатенов агабыз дуэттерде бермекчи. Кол чалар менен тосуп алыңыздар.
Ошол сүрөттү тапкан болсо, кол көтөрсөңүздөр, андан кийин микрофон менен барабыз, андан кийин туура тапкан адамга бул батаны эже тапты. Сүрөт боюнча ушундай жеңил баталар келиңиздер. Кийинки батага өтөбүз. Мынакей. Жеңил кыргызча нукура баталар. Мынакей. Алдыңарды бала бассын, артыңарды мал бассын дейді ең соңында. Бұл бата қайсыл бата деп ойлайсыздар? Аябай қызықты бата. Сөз ташымай көш ташыған келін бол деген. Бұл үйген белек алыңыз, чоң рахмат. Кейінгі бата өтөз, мынакей. Оқтым оққанды, быжырап, быжы, анан кейін рап деп тұрады, быжырап көп балалы болла деген. Оңай қылғандарды ұнытпай бұйырса, Америкадан қанша жыл алыста жүрсек дағы, қырғыз тіліміз сақтап, дініміз сақтап, алда қарап жылы өрес, кейінгі мақал туғандар. Қалай жарқын башақпын, ақырда ұшты дейдеме, елімді ұйық бұлмады, есеттен мөлкір бұлмады, құлақ бардайрады. Мөлкір аштай қылдай, еңгір барды қарды, еңгер тұтқар осыма, өлім бұлмады, мөлкір аштай жолдылай, еңгер барды қарды, еңгер тұтқар осыма, жана 30 эле жыл болду иштегениме. Насиптин ала, мен сизди көрүп аябай сыйынып атам. Мен сиздин кабинетиңизде болгом, Шермамат Дайымбековичти билесиз да, сиздин кан досуңуздан досуңуз баягы атам өсө да атамды көргөн дос өрбөсүн. Мени бир чети атамдай эле, бир чети бир тууган агамдай эле, сиз менин жакшылыгымда келип ырдап кеткенсиз. Азыр сизди эжени көрүп аябай сыйынып атам. Азыр дагы ошондой эле жап-жаш бойдон ушундай эле татынакай болуп, кыргызымдын чыган алдыкы инсандар болуп жүрө бериңиздер. Анан эмне дейтинем, алтыным байрам, Рысбек алтыным. Баягы кыргызда жакшы сөз бар да, алыстан асты айтса манастай, жакында келсе бир киши деп, ушул майрам менен Рысбекти да мен ушу жаркылдаган Жамилканын артынан тааныганга чейин эле аябай жакшы сөздөрдү уккан. Силерде пикник деп коет экенсиң, биз природа деп коебуз го, ошо пикникке чыкканда аябай таанышып, ошондой силер айткан жылуу сөздөрдүн баары аябай көп келишип атты да, аябай жарашып атты. Ансандай алтындарым, бакыт оор көтөрөгөн салмагын, баалай албай жолго таштап салбагын, турмуш сага оор болсо канчалык таттуу болот андан сөгүп алган деп. Ушунча жашапсыңар, ушунча иштепсиңер, ушунча эмгегиңер сиңип деп, караңыз ушул жерде кандай сонун жигиттер отурат, кандай сонун Умай апа деп атат. Ошондой сөзгө таттуу болуш дагы эң бийик нерсе да. Мен эмне дейм, мен ушул августтун аягына чейин болом. Мен ушул жерде балам өзү 6 эле баланын апасымын. Полковниктин папабыз полковник болуп жүрүп өтүп кеткенине 8 жыл болду. Мына Аллага шүгүр. Мен эмне айтмакчымын, алтындарым. Мен ушул августтун айына чейин болом. Колуман келген жакшылыкты берем деп, ушул аэропортто самолетто келатканда ушундай эметип келдимде, себеп дегенде ушу Чикагодан бизге көп балдар барышты да, мага лично Аяшка апа деп. Ошондо ушундай сонун көбүрөөк көйгөй бар экенде, эмоциональный, анан ошол биринчи ушул остеохондроз деген. Качан десиңер, кандай десиңер, бир айдын ичинде дайым даярмын. Келип, колуман келген жардамымды берем.
аябай рахмат алтыным ушу поз берип мага жаңатан бери ушуну айта албай отурдум эле. Ошо дайыма эле ушинтип тойлордо жолугушуп жүрө берели. Барансоттага келсеңер, Айтбаева деген врач десеңер, сразу эле түз киресиңер. Баарыңар элге салып кеткилер. Эже апалы болуп калган убагында бизге. Ошол үйлөнүп жайланып чейин Кыргызстан апабыз болсо, бул жакта Майрам эже мындай биздин өзүбүздүн апабыздай болуп, эмне кеңеш болсо баарын сурап, Майрам эжеден сурачубуз. Чоң рахмат ошол убакта бизге көп жакшылык кылганыңыздар үчүн. Менин балам төрөлгөндө дагы өзүңүз жуундук, көп нерсени келинчигиме үйрөтүп, апаларыбыз кылган нерсени үйрөткөнүңүз үчүн дагы бир чоң рахмат. Майрам эжени жаңы Америкага келгенде айтып айткандай бизди өз апабыздай болуп, Америкадагы апабыздай болуп, оорус карап, түн күндө келип дарылап көмөк кылчу. Чын Чикагодо бурда келген жаштардын атынан баардыгы эле ыраазымыз. Мен Майрам эжени мына жерде көп адамдар, тааныгандардын баардыгы айтып кетти. Майрам эженин жүрөгү өтө кең. Чикагога келгенден баштап Майрам эженин үйүнөн башталганда, ошо Чикагога 2014-жылы келгенде мен ооруп калган элем да, Флоридадан келгенде. Анан кийин Майрам эже бизге үй таап берип, үйүнө алып барып, шорт болотон берип, кайтырып, эми кетерле, welcome to Chicago дегенде. Ошодон баштап Майрам эже биздин апабыз деп койгон. Эже мага эже дагы, кайнеже дагы ар балам төрөгөн сайын апамда жанында апам жок да. Анан төрөгөндөн кийин илагым келип турганда Майрам эже мага дайым тамак күнөтөт да, ар баламдачы. И каждый төрөгөн сайын Майрам эженин тамагын күтөм да, эртеси күнү роддомдо. Ошол Konuklar biraz çıdak olursa biraz ucunda da ayağından çıkarız. Ayağı koyelerin sinap ayağına doldurup veriyesine çok rahmat. Buyursa hazır programımızda çiğimden gelip kaldı. En çin жүрөктөн айтылган белектерге жана кыска нуска айтылган сөздүн белектерди алсаң жеткирип бересиз эки белек. Мен да кайталай бербейин, бирок кайталабасам бир 10 тилек айтып коеюн. 10 тилектин ичинде бүт барын кошкон аракет кылайын, Биринчи тилек тилеймин, бир Алладай урпагың кыблага бетти бурсун деп. Экинчи тилек тилеймин, эки дүйнө бактысын буйруп сизге турсун деп. Үчүнчү тилек тилеймин, үй ичинен алыстан небереңдин күлкүсү. Бешинчи тилек тилеймин, каза болбой 5 намаз саждада чеке турсун деп. Алтынчы тилек тилеймин, 6 жыл өтүп арадан 60 жылдык маарекеде, жакындарыңыздын баарысы жайнашып жыргап жүрсүн деп. Жетинчи тилек тилеймин, акылдуу болуп балдарың жет атасын билсин деп. Сегизинчи тилек тилеймин, 8 десем көп болор, эгиз болуп неберең ээрчишип ойноп жүрсүн деп. 9-чу дагы тилек тилеймин, ушу 9 ай бою көтөргөн биздин ардактуу биздин апалар ар дайым сый урматта жүрсүн деп. 10-чу тилек тилеймин, урматтуу келген коноктор оң агаларым, баарыңызга терең ыраазыбыз келгениңиздерге. Баарыңар ниет кылсаңыздар. Мен аябай толкунданып, мурунку немелерди эстеттиңер. Ушунчалык мен билбейм, ошол мезгилдерде мен балдары ата-энеси жок, ата-энеси алыста деп өзүм ой түшүлөм да, ооруп десем эмне кылат, азыр медицина бар, неме болуп калды да. Анда мурда мынчалык билишпечү да, аяка барышын, эмне кылышын, анан мага балдар ичи ооруп келчү, ошондо эмне кылсам болот экен деп өзүм ойлоп элем. Жанагы бир кичинекейине жаңы курук чай жетирип койчу да. Ошондо ичи каттап, ошону ойлоп эле анан курук чай жетире койчу элем да. Анан бар немеге баягындай ванила мороженого ошондо 2-3 алып келди. Ошону жетирип, анан башы ооруса, анан мен жоюшту билбейм өзүм. Кинелеп коюңузчу дечи да, түгөл дагы балдым.
балдыяттарында укугу барган жокпу анан антип өмүрү мындай кинелек эмесин да мээли деп эле баягы өзүн көргөндөй койсо ийге же сакайып калдым деп ошол күндөр баардыктарга келгениңиздерге рахмат. Азыр эми кыздар көбөйүп медицина аябай неме бакыттуулукка барышат. Мен кубанам ушул жерде өнүп өсүп атабыз. Биздин өзүбүздүн мындай ордобуз бар, сүйүнүп атабыз. Түрктөкүнө барчубуз. Кыргыздар канчалык ийгиликке жетишсе, мен дагы кудурат. Ушулар кайрылсаңыздар болот. Ошентип келди да. Демек, балким Алла субхана тағаланың буйругу да. Бардыгыңыздарга Алла разы болгон болсун. Рахмат, чоң рахмат. Эжелер бардыгыңыздарга силерге рахмат. Келип ушул атаңыздарды берип, жок дегенде амин деп отурганыңыздарга бардыгыңыздардан Алла разы болгон болсун.